Алдын ала жыйынтыктар боюнча 15 октябрдагы шайлоодо бийликтеги партиянын талапкери Сооронбай Жээнбеков алдыга чыкты. Жаңы президент ким? Бийликтеги социал-демократтар партиясынын 59 жаштагы талапкери Сооронбай Жээнбеков кесиби боюнча зооинженер жана бухгалтер. Ал орус тили мугалиминен премьер-министрликке чейинки кызмат тепкичтерин басып өттү. 1995 жылдан тарта 3 жолу удаа парламент депутаты болуп шайланды. Эл өкүлү болуп келгенде Жээнбековдун Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократтар партиясы менен кызматташтык башталган. 2007 жылы айыл чарба министри болуп дайындалып, бул кызматта жарым жыл гана иштеген. 2010 жылкы бийлик алмашуудан кийин Ош облусун 5 жыл башкарып, андан соң мамлекеттик кадр кызматын жетектеди. 2016 жылдын мартында президенттик аппараттын жетекчи орун басары, бир айдан кийин өкмөт башчы болуп дайындалды. Кызмат тепкичтеринин узун тизмесине карабай, Жээнбековдун кол алдындагылар менен иштешүү ыкмаларын жана реформаторлук сапаттарын сындашат. Атамбаев болсо Жээнбековдун өкмөтү президенттиги тушундагы эң мыкты өкмөт болду деп баалаган. Жээнбеков бийлик мөөнөтү аяктап жаткан Атамбаевдин көчүн улай турганын айтып жүрөт. Шайлоо өнөктүгү маалында административдик ресурс анын пайдасына колдонулду деген сындар айтылды. Сооронбай Жээнбеков башкаруу системасын өзгөртүүгө негиз жок. Учурдагы парламенттик президенттик системаны чыңдоо зарыл дейт.